Жалал Абад шаарынын тургуну Айнагүл Тургуналиева буга чейин небересин Бишкектеги мектепте окутуп келген. Сузактын Комсомол айылындагы 4 тилдүү мектеп ишке киргенден соң небересин ушул жерге окууга киргизген. Мындай билим берүү мекемеси облуска керек болчу дешет ата-энелер. Жыйынтыктары бир топ эле көрүнүп атат. Жемиштерин көрүп атабыз. Балдарыбыздын канчалык деңгээлде окуганын, чогулушка келгенибизде дагы ата-энелер менен бири-бирибиз менен пикир алмашканда баары эле ыраазы. Керек эле мындай билим бере турган мектеп. Араб тилин окуткан мектеп өлкө түштүгүндө алгач ирет ишке кирди. Арабчадан тышкары кыргыз, англис жана орус тилдери да үйрөтүлөт. Келечекте дагы башка тилдерди кошуу пландары бар. Мектепте 1-класстан 6-класска чейинки эркек балдар билим алышат. Учурда 160 окуучу болуп, анда башка облустардан келгендери да бар. Басымдуусу башка мектептерден которулгандар. Азыр 6-классмын. Буга чейин Жалал Абад шаары 14 мектепте окугам. Бул башка мектептерге караганда барлык жеринен айырмаланып жакшыраак экен да. Араб тил, англис тил, жана ошондой эле кошумча сабактар. Интерактивный доска жаңы заманбап нерселер менен айырмаланып турат. Ошондой эле мектепте эне жана бала борбору да ишке кирди. Анда 10 жаштан 17 жашка чейинки атасы каза болгон балдарга акысыз билим берилет. Алар жатакана, тамак-аш, окуу куралдары менен камсыз болушат. Мындай окуучулар кышкы каникулдан кийин кабыл алына баштайт. Негизинен бизде имарат 2 бөлүктөн турат. Биринчиси Аль-Фауз жалпы орто билим берүү мектеби, ал эми экинчиси болсо Аль-Фауз эне жана бала борбору. Борбордо атасы өлгөн жана толук жетим балдар тарбияланышат. Негизинен Сузак районунан, Базарон районунан, Өзгөн районунан, Жалал Абад шаарынан келип окушат бизде бүгүнкү күндө. Окуу жараяны Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлигинин базистик окуу планынын негизинде жүргүзүлөт. Мектептин ЖОсу локалдык актылары, жылдык планы штат бирдиги билим берүүнүн мамлекеттик стандарттарына ылайыкташкан. Имаратка эл аралык фонд тарабынан 70 миллион сом каражат жумшалып, 30 окутуучу сабак берет. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Сузак району.